Саламатсыңарбы балдар? Балдар, көгүлдүр экрандын алдында ыңгайлуу отуруп бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө. Биздин бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз жаратылышты, азыркы кездеги биоэкологияны сактоо деген тема боюнча токтолобуз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Борбордук Азияда табият эстеликтерин сактап калуу үчүн мамлекеттик корукка алынган жерлер менен таанышабыз. Мындан сырткары уюштурулган коруктардын негизги багытын аныктайбыз. Негизи бардыгыбыз тең. Албетте бул жаратылышты жана биоэкологияны коргоо ар бир адамдын бүгүнкү күндөгү жашоосунун эң жакшы шарты түзүлүш үчүн мына ушул жаратылыш жана биоэкологияны коргоо бул эң биринчи максат болуп саналат. Себеп дегенде бардыгыбыз тең жакшы билебиз, жер бетиндеги бул өпкө же болбосо жер планетасынын өпкөсүн биз өсүмдүктөр деп элейбиз. Мына ушул өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүн сактап калуу ар бир адамдын эң негизги максаты болуп саналат экен. Мына ушул закондордун бири, мисалы үчүн биздин Кыргызстанда дагы биздин Кыргызстандын жаратылышын жана ошол Кыргызстандагы жаратылыш эстеликтерин сактап калуу боюнча кандай закондор бар жана ал закондордо эмнелерге көңүл бөлүнгөн. Мына ушул боюнча мен силерди тааныштырып коеюн. Бул закон 1991 жылы кабыл алынган. Бул закондун эң биринчи кабыл алынган биринчи баскычы бул жалпы жобо болуп саналат. Жалпы жобо өзү эле 12 бөлүктөн турат. Бул 12 бөлүктүн эң башкысы мына ушул бизди курчап турган жаратылыштагы сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр менен жаныбарларга зыян келтирбөө жана ошондой эле атайын мамлекет тарабынан сактап калууга уюштурулган коруктарды, заказниктерди, парктардын ичинде ар бир адам өзүнүн тартибин сактоо жана ошондой эле өсүмдүктөрдү жаныбарларга зыян алып келбөө. Бул жалпы жобонун бири болуп эсептелет. Андан сырткары ушул биздин Кыргызстандагы кабыл алынган жаратылышты коргоо законунун экинчиси бул жаратылышты коргоого ар бир мекеменин, мектептин жана жогорку окуу жайлар менен орто окуу жайларда ушул жаратылышты коргоого окутуу жана ар бир инсанды тарбиялоо жана ушул жаратылышты коргоо жөнүндө илимий изилдөө иштерди жүргүзүү бул дагы ушул жаратылышты коргоо законунун бир пункту болуп эсептелет экен. Андан кийин болсо жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу. Бул жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу деген бул ар бир адамдын ушул жаратылыштагы мейли жайыт болсун, мейли парк болсун, мейли тала болсун, тоо болсун, мына ошол жердеги өсүмдүктөр менен жаныбарларды зыянга алып келип, жөн жок аларды үсүп жана талкалоодон ар бир адам мындан алыс болуш керек. Мына ушунун өзү эле биз жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу дегенге токтолот экенбиз. Башкача айтканда, мисалы үчүн сарамжалдуу пайдаланууга бул бүгүнкү күндө абдан коркунучтуу. Бул токойлорду кыркуу жана карагайларды ар кандай жол менен аларды курулуш жайларга өткөрүү, мына бул дагы биздин жаратылышка терс тийгизген таасирлердин бири болуп эсептелет. Негизи бул жаратылышты коргоодо дагы бүгүнкү күнгө чейин эле башкача айтканда 15 республика биригип бир СССРды түзүп турган, союздарды түзүп турган, союздук республикаларды, мына ошол убакта эле ушул жаратылышты коргоо жана жаратылыштын эстеликтерин сактап калуу үчүн ар бир мамлекеттик коруктар түзүлгөн. Мына ушул мамлекеттик коруктарга өзгөчө бул эмне себептен түзүлгөн жана булардын эң негизги максаты жана багыты эмнеде деген суроо туулат. Албетте коруктарды түзүү бул эң биринчи багыт сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр менен жаныбарларды сактап калуу, ошондой эле ошол корукка алынган жерлердин биоэкологиялык же болбосо биоценосун сактап калуу эң негизги багыт болуп эсептелет. Мына ушул жаратылыштын эстеликтерин сактап калуунун эң негизги ушул эки багытынын негизинде мурун эле ошол СССР убагында Орто Азияда көптөгөн мамлекеттик коруктар түзүлгөн. Ошонун ичинен биздин Кыргызстанда дагы атайын түзүлгөн 83 корук бар, анын ичинен чоң мамлекеттик 8 корук бар. Негизи бул ушул союз убагында силер көрүп тургандай бул үстүрт
коругунда 1984 жылы түзүлгөн, жалпы аянты 2238 гектар, бул деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте турат. Бул жерде силер көрүп тургандай, мына ошол үстүрт коругундагы алынган жаныбарлар мисалы үчүн сейрек кездешип жана жок болуп бара жаткан жаныбарлар болуп саналат экен. Мына ушул Казакстандын үстүрт коругундагы силер көрүп тургандай аркар, марал, булар бүгүнкү күндө азайып түрлөрү жок болуп бара жаткан жаныбарлар болуп эсептелет. Ошондой эле жаныбар же болбосо аттын түпкү теги болгон кулан жана дикобраз деп аталат, же болбосо бүгүнкү күндө муну биз кирпич чечен деп койсок да болот, ийнелүү кирпич чечен. Ошондой эле багыш, бул жаныбарлар мына ушул Казакстандагы үстүрт коругунда манул же болбосо бүгүнкү күндө муну мадыл деп которобуз. Мышыктар тукумуна кирүүчү, ошондой эле эликтер. Мына ушул бүгүнкү үстүрт коругундагы алынган сейрек кездешүүчү жаныбарлар, бунун кээ бир жаныбарлары кызыл китепке киргизилген. Мына ушул Казакстандын үстүрт коругундагы киргизилген жаныбарлардын саны 240ка жакын омурткалуу жаныбарлар жана 600дөн ашык өсүмдүктөрдүн түрлөрү мына ушул Казакстандын үстүрт коругуна киргизилген экен. Бул негизи коруктун түзүлүшүнүн же болбосо уюшулушунун эң негизги эле багыты албетте бул ушул жок болуп бара жаткан жана сейрек кездешүүчү жаныбарларды сактап калуу, жаналардын жашап аткан жерин биоциносун же биоэкологиясын сактап калуу ушул корукту түзүүнүн эң негизги багыты болуп саналат. Демек, бул Казакстандын үстүрт коругу 1984 жылы Союз убагында түзүлгөн экен дагы. Мына ошол убакта ушул корукка 600дөн ашык өсүмдүк, 240тан ашык жаныбар киргизилген экен. Анын ичинде силер көрүп тургандай мынакей аркар, марал, кулан деген бул баардыгыбыз тең жакшы билебиз. 7-класстын зоология курсунда токтолуп келгенбиз. Бул жылкылардын түпкү теги же болбосо жайра, дикобраз деп аталат экен, багыш, мадыл жана эликтер. Мына ушул Казакстандын үстүрт коругундагы сакталып келаткан жаныбарлар болуп эсептелет экен. Мындан башка дагы ошол Союз убагында же болбосо СССР убагында Казакстандан башка дагы Түркмөнстанда Капыланкыр деген коругу түзүлгөн. Бул Капыланкыр коругу 1979 жылы түзүлгөн. Мунун жалпы аянты 5700 гектар жерди ээлеп турат. Бул жерде 240тан ашык өсүмдүктөрдүн түрү жана 230ка жакын жаныбарлар. Бул жерде силер көрүп тургандай эмелеки бул койдун түпкү теги болуп эсептелген муфлон сакталат экен, жапайы кой, кээ бир өсүмдүктөр дагы башка жакта кездешпеген. Бул Капыланкор, Түркмөнстанда Капыланкордун температурасы плюс 22 градустан баштап плюс 28 градуска чейин жеткирилет, ысык болот экен. Ошондой эле бул жерде силер көрүп тургандай сейрек кездешүүчү, мисалы үчүн бул сүрөттө кара кулак шер же болбосо абдан кооз, кыргоол, тоодак бул жаныбарлар баардык жерде эле кездеше бербейт. Мына ошол Түркмөнстандагы Капыланкыр коругунда кездешүүчү жаныбарлар экен. Ал эми өсүмдүктөрдөн болсо кактус деп аталат. Аралия жана солерос деген бул сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр болуп саналат экен. Мындан башка дагы албетте биздин Кыргызстанда дагы ушул сейрек кездешүүчү жана жок болуп бара жаткан жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү сактап калыш үчүн бизде мен силерде жана сабактын башында да түшүндүрдүм. Атайын 83 корук, ал эми жалпы чоң мамлекеттик 8 корук түзүлгөн. Албетте мындан башка дагы парктар бар атайын, ошондой эле заказниктер бар. Бул заказниктер менен парктарда адамдар эс алат, бирок ал жердеги жаныбарлар менен өсүмдүктөргө зыян алып келип жана аларды өлтүрүүгө тыюу салынат. Андан башка ал эми коруктар болсо атайын булар уюштурулган жабык болуп саналат. Бул жердеги сейрек кездешүүчү жаныбарлар. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда дагы ушул Сары Челек коругу, бул Сары Челек биздин түштүк жакта жайланышкан. Бул 1959 жылы уюшулгандагы 23900 гектар жерди ээлеп турат экен. Бул Сары Челек коругунда Жалал Абадка карайт. Бул ушул сейрек кездешүүчү бүгүнкү күндө абдан булардын териси баалуу болуп саналган кундустар бар экен. Бул андан башка дагы жок болуп бара жаткан ташбакалар,
ошондой эле абдан териси баалуу болгон жаныбар суусар. Мына ушул Сары Челек коругунда бул силер жакшы билесиңер, Сары Челек деген бул кичинекей көл болуп эсептелет. Ошондой эле ал көлдөн башка дагы анын тегеретесиндеги токойлор жана тоолордо өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын силер көрүп тургандай сейрек кездешүүчү жаныбарлар жана өсүмдүктөр ушул корукта өстүрүлүп жана алар каралып турат экен. Мындан башка силер көрүп тургандай ээлик жана бүркүт дейт. Бүгүнкү күндө ушул жок болуп бара жаткан жаныбарлардын түрлөрүнө бүгүнкү күндө кундуз өзгөчө, суусар, ошондой эле ээликтер. Бул жаныбарларды адамдар териси, мисалы үчүн кундуз менен суусардын териси абдан баалуу болгондуктан буларды адамдар көбүрөөк жок кылып жана өзлөрүнүн пайдасына колдонуп аткандыктан булардын бүгүнкү күндө саны азайып бара жаткан экен. Албетте биз жана башында 1991 ушул Кыргызстандын коругундагы уюштурулган жерде өстүрүлүп жаткан сейрек кездешүүчү жаныбарларды эгерде адамдар өлтүргөнү кармалып калса, анда бул албетте закон астында жооп беришет. Мындан башка дагы биздин ушул Кыргызстандын Тянша же болбосо Нарын областына каралыштуу Сөңкөлгө жакын жерде силер көрүп тургандай Каратал жапырак деген коругу. Бул Каратал жапырагы бүгүнкү күндө абдан сейрек кездешүүчү, мисалы үчүн жапайы чочко же болбосо каманды, ошондой эле сейрек кездешүүчү маралдар мына ушул Каратал жапырак мамлекеттик коругунда, ошондой эле сейрек кездешүүчү бүгүн жок болуп бара жаткан бүгүнкү күндө күрөң аюу же болбосо жейрен, бул жейрендердин саны абдан азайып бара жатат. Башкача айтканда бул жоголуп кетүү коркунучунда турат. Ошондой эле суурлар, бул суурду дагы адамдар терилерин жана майын колдонуш үчүн. Ошондой эле бул Каратал жапырактагы сейрек кездешүүчү жаян балыктары, ошондой эле илбирс, бул илбирс абдан сейрек кездешүүчү жаныбарлардын бири болуп эсептелет. Албетте Кыргызстанда Каратал жапырак мамлекеттик коругунда мындан башка бул бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда ушул омурткалуу жаныбарлардын ушул Каратал жапыракта кездешүүчү 14 омурткалуу жогорку түзүлүштүү жаныбарлар кызыл китепке киргизилген. Ошондой эле булардын ичинен 5 канаттуу бүгүнкү күндө кызыл китепке киргизилген болуп эсептелет. Демек, бул Каратал жапырак көзөмөлгө алынат экен. Эгерде ушул силер көрүп турган сүрөттөгү жаныбарларды силер кармасаңар же болбосо кандайдыр бир атсаңар, анда сөзсүз түрдө силер мыйзам түрүндө эмне кылат экенсиңер, жооп берет экенсиңер. Албетте бул коруктагы жаныбарларды эле эмес, биздин тоодогу кездешүүчү бүгүнкү күндө өтө өкүнүчтүү жана коркунучтуу болуп саналган бул жапайы эчкилерди жана кийиктерди өлтүрүп адамдар бүгүнкү күндө жок кылып атышы, бул абдан коркунучтуу болуп эсептелет. Жаныбарларды сактап калыш үчүн бул Кыргызстандын атайын өзгөчө сактоого алынган жерлери бар. Мына ушул атайын өзгөчө сактоого алынган жерлери, бул жерде силер көрүп тургандай жылдызчалар менен берилип турат. Мына ушул жылдызчалар менен берилген жерлердин баардыгы тең бул өзгөчө сактоого алынган жерлер болуп саналат экен. Мына ушул демек ушул биздин бүгүнкү күндөгү жаратылышты сактоо жана биоэкологияны сактоо бул ар бир адамдын эң негизги милдети жана максаты болуп саналат экен. Эгерде биз ушул бизди курчап турган жаратылышка кандайдыр бир терс көрүнүштөрдү кылсак, өзгөчө мисалы үчүн абдан тыюу салынат. Бул биздин жанагы икра ташта убагында балыктардын жазга мал өзгөчө май, июнь айында эгерде ушул балыктарды кармашса, анда бул закон астында жооп берерин баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Бул коруктардан башка дагы мен силерге айттым, жана 8ден ашык Кыргызстанда абдан мамлекеттик жакшы коруктар бар деп. Бул коруктарга албетте Тяншан коругу, Нарын коругу, Талас коругу, ошондой эле Ысык көл коругу, мына ушул коруктар киришет. Бул мамлекеттик корукка алынган өсүмдүк менен жаныбарларды албетте эгерде биз ар кимибиз ушул өзүбүздүн ыктыярыбыз менен сактап калууга чоң маселе койбосок, анда бул жаныбарлардын түрлөрү бүгүнкү күндө абдан жок болуп кетет.
Албетте бул дүйнө жүзү боюнча өзгөчө, силер жакшы билесиңер, бул ак илбирс болуп эсептелет. Бул ак илбирс дагы биздин Кыргызстандын ысык көлдө жана Тянь-Шань тоолорунда көбүрөөк кездешет. Бүгүнкү күндө булардын саны дагы абдан азайып жаткандыктан буларды атууга, кармоого абдан тыюу салынган. Эгерде кармалган болсо, эгерде силер муну ушул мамлекет тарабынан жаратылышты коргоо экологдорго кармалса, алар закон астында сөзсүз түрдө жооп берет. Мына балдар, биз бүгүн ушу силер менен жаратылышты коргоо жана биоэкологияны сактоо деген тема боюнча түзүлгөн Орто Азиядагы, же болбосо Борбордук Азиядагы ушул кээ бир СССР Союз убагында түзүлгөн коруктар бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жаткан экен, уюштурулган коруктар. Алардын ичине бүгүн улам жаңыланып, дагы башка жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүн киргизишип, бүгүн сактоого алынган. Мына ошондой эле закон биздин Кыргызстанда дагы ушул коруктарды сактоого атайын түзүлгөн экологдордун негизиндеги эң негизги максат болуп саналат экен. Мына ушул өтүлгөн тема боюнча мен силердин билимиңерди текшериш үчүн силерге төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроого көңүл бөлүп, жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Коруктарды уюштуруу иши эмнеге багытталган? Биринчи, биоценозду сактап калууга багытталганбы? Же микроорганизмдерди сактап калууга багытталганбы? Же сейрек кездешкен жаныбарларды сактап калууга багытталганбы? Же ушул аталгандардын бардыгы үчүн багытталганбы деген 4 вариантта турат. Бул 4 вариант үчүн астында жооп иретинде 2 вариант турат. Ушул 2 варианттын кайсы варианты бул суроого туура жооп берүүчү вариант болуп эсептелет. Коруктарды уюштуруу иши эмнеге багытталган? Биоценозду сактап калууга багытталганбы? Микроорганизмдерди сактап калууга багытталганбы? Же сейрек кездешкен жаныбарларды сактап калууга багытталганбы? Же бардык аталгандар үчүн коруктарды уюштуруу багытталганбы деген суроо туулуп атат. Албетте бул суроого бардыгыңар тең ойлонуп жооп берүүгө аракет кылып жатат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Коруктарды уюштуруу үчүн эмнеге багытталган дегенде, биоценозду сактап калууга, микроорганизмдерди сактап калууга, же сейрек кездешкен жаныбарларды сактап калууга деген бул жерде 4 жооп турат. 4 жооптун албетте биринчи варианты бул суроого туура жооп берүүчү вариант болуп эсептелет. Башкача айтканда, коруктарды уюштуруу иши негизинен биоценозду сактап калууга жана сейрек кездешкен жаныбарларды, ошондой эле өсүмдүктөрдү да сактап калууга багытталган экен. Мына балдар, биз бүгүн силер менен ушул жаратылышты сактоо жана биоэкологияны сактоо деген тема боюнча түшүнүк алдык. Албетте биз бүгүнкү күнгө чейин ушул биоценоз, биосфера боюнча жалпы түшүнүк алган болчубуз. Мына ошол биосфера, биогеоценоз боюнча өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ушунчалык көп түрдүүлүгүн, алардын адамдын жашоосундагы эң негизги алар азык жана жашоосуна керектүү болгон материал экендигин баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Мына ошол бизди материалдарыбызды же болбосо ушул жаратылышты сарамжалдуу пайдаланбасак, акырындык менен жер планетасы дагы абдан коркунучка ээ болуп, суу болбой, же болбосо жердин үстүн суу каптап, атмосфералык аба бузулушу мүмкүн. Мына ошондуктан ар бир адам жаратылышты сактоого, ар бир адам бул өзүнүн аз да болсо салымы болуш керек. Албетте бул боюнча силер дагы өзүңөр издеп окуп чыгат болушуңар керек. Ал эми мен ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.